Арбаңыздар, ардактуу агайын туугандар, акалпакчан кыргыз элим. Эфирде Продмикс KG каналы. Мен сиздер менен Аскат Айсаракулов жана менин операторум Адлет Мухтаров. Ошентип биз көрөрмандарыбыздын суранычтары менен Кара Балта мал базарына дагы келип жеттик. Бүгүн биз сиздер үчүн Кара Балта мал базарындагы малдардын бааларын сурамжылаганга аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп, видеону айна чейин көрүп, каналга дагы катталганды эч унутпаңыз. Бир мал оорулуу болуп калган болсо эмне кыласыздар? Кириспей коесуздарбы? Изолятор бар, ошо жака барасыз. Справкалар жок болсо эми айла жок берден азыр. Кээ бирөөнү тааныгандарды киргизебиз, мындай тааныбагандарды кармап эметиш керек болуп калат. Же таш түшүрүшпөйт, же эчтеке кылышпайт, акчаны алышат. Баткак элдин баары кире албайт. Машинелерди, номерлерин жазып калабыз биз. Було да кичине эметип калган, ошо бир ай, 2 ай ошо кире албай койбоду элдер. Эмнеге? Баткактан жалаң баткактан кире албай коюшту. Илгерки саздак жерге салынганына байланыштуу, жанагы мондо жаан чачым болгондо көчөмүрдө бир жан жаап кетпеди. Кичине чыла болуп кетет. Навес эмне навес? Биякта навеске батпайт да мал. Бир тикеле мал батат. Калган малдарчы. Жалылабаттан бери тияк-бияктан малдардын көп келгендигине байланыштуу кичине тарылык болуп атат. Эми аны ойлонуп атабыз. Ушул жерге турган үчүнбү? Басып жүргөн үстүндө эле турабыз. Силердин астыңарда эле көчө төккөнү 4 машина гравий төгүшкөн. Эми бүгүн көрүп атасыңар, кайра эле саздак жерге чөгүп кетип атат. Балчык менен монтип малды аралап карай албайбыз толком. Нормальный эме салып берип коюшпайбы, ошончо мал келип атат. Канча көрүп атасың өзүң. Столько малдар толтура. Жамгыр жаап калса, мындай жер бир көрөк алганда эле жери суу уже калып чыгат үстүнө. Аны ошого карабай биз элдерге условия түзүп атабыз. Бул жерде участковыйбыз бар да. Ошо участковыйлар менен совместно иштешип да. Эми навесин карасаң кандай навес? Кичинекей, а бияктагы малдар турат, биягыбызда турат малдар. Жер мына асфальттап койсо болот да мына. Чагыл төгүү. Карачы бокто жүрөбүз аралашып уйлар менен. Бизге сөзү бар, твердый покрытие кылып беребиз деп. Эми Кудай буйрса ошону күтүп атабыз. Бир плитте коюшабы же асфальт менен төшөтөбү. Ошондой кылып берсе жакшы болот эле. Таңкы саат 6 болоюн деп калды. Мынакей Кара Балта мал базары. Сиздер көрүп тургандай жүк ташуу машиналар менен машиналар чубалып келе башташты. Көрүп эле билип коюштарбы? Билкасы барбы, жокпу, оорган жокпу, ошону карап билет. Андай ооруларын мындай көргөндө эле кандай кылып билинеби? Билип калат. Яшур болсо оозунан шилекей агып, ушундай. Дагы кайсы ооруларга текшересиңер яшурдан башка? Ар кандай оорулар болуп калат. Сарык болуп калышы мүмкүн, карасан болуп калышы мүмкүн. Карасандарды кантип билесиздер да көрүп элечи? Карасандардын признактары уже шишип, бияктары, колдору, эмелери шишип билинип калат да. Эгер ушул жерден бир мал оорулуу болуп калган болсо эмне кыласыздар? Кириспей коесуздарбы? Изолятор бар, ошо жака барасыз. Мынакей урматтуу көрөрмандар, бул жерде ар бир малды текшерип киргизип атышат. Сөзсүз түрдө карап, текшерип, анан киргизет экен. Сиздин атыңыз ким мырза? Биздики Дайыр. Дайыр мырза, бизге бир суроо айтып берип коюңузчу. Мисалы үчүн, бул жерден азыр мисалы малдар балким урдалып келип калган болсо, кандай кыласыздар ошо? Справкаларын текшерип, ошол менен карап эметип атабыз, иш кылып атабыз. Эгер справкалар жок болуп калсачы? Справкалар жок болсо эми айла жок берден азыр. Кээ бирөөнү тааныгандарды киргизебиз, мындай тааныбагандарды кармап эметиш керек болуп калат.
Негизи ушундай учурлар болуп калабы, мындай урдалган малдар кирип калып, Болуп калып атат, болуп болуп атабы акыркы убактарда? болуп калып атат. Ошондо кандай болуп чечилип калат? Бул жерде участковыйбыз бар да. Ошо участковыйлар менен совместно иштешип эметебиз да. Ошолор аркылуу анан хозяиндар табылып чыгып калып атат. Биздин бул жерде көп эле постоянно тургандыктан машинелерди, номерлерин жазып калабыз биз. Бардыгын, Ошол аркылуу бирка номерлери менен чыгып калат, табылып калат, табылып калат. Ошентип Кара Балта мал базарында турабыз. Кара Балта мал базарынын жашоосу таңкы саат 5:30 башталат экен. Мынакей азыр бул жерде малдар акырындап келе баштады. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Бул Кисар кочкордун каны тээ жактан келген бул кочкор. Каяктан келген? Ташкенттен келген неме атасы. Пародисти жакшы экен, семиз. Канча сурап атасыз? Канча берип атышат? Бере элек пока жаңы түштүк оо. Багасы да айтыла элек. Бул багаланганча экен. Багаланган же эмне? Асыл доктуну айтып атасыңбы? Болуп атасың. Эмне берип көр да. Кочкордон деп айтып атты. Жа бул кочкор. Мен ан чыгармачы. Кисарга канча сурайсың? Айтып көрсөңүз я. Кисар эми базар чечет го аны. Бирок эми ниетиңиз бар да, канчага деп атасыз? Биле мына бул бала не Сизби? Канча 15пи? 15. 15 деп койдуңуз го. Андан түшүп деле бересиз, 10 го эле бересиз. Жок, оңго болболу. Саат таңкы саат 5:30 болду. Мал базарга эрте эле келип атыпсызго. Соода башталабы эртең менен? Эрте 6-да башталат. 6:00 башталат, бирок сиз эрте эле келип атыңыз. Канча мал алып келдиңиз? 3-4тө. 3-4 тап келдиңизби? Өзүңүз деле малдан тап келдиңизби? Уйлар окшойт, Канча деп атасыз? Уйларыңызды канча сурайын деп турасыз? Я азыр баа билинбей. 70тен 60ка дейин 55тиги бар. Справкаларды как положено вет справкады сиз киргизбейт. Киргизбейт, Анан адрес айыл өкмөтүнүн справкасы керек. Кара Балта мал базары Чүй облусундагы чоң базарлардын бири. Бул жерге биздин алган маалыматтарыбыз боюнча Кара Балтанын тегерегиндеги айылдардан жана ошондой эле Беловодский, Чалдабар, Токтогул суу самырдан бери келип малдарын сатышат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Букаларды канча деп атасыңар? Аябагандай семиз. Мына топтом 85-тен сурадым. 85-тен бе? Канча 1,5 жашка дейм бе? 2 жаш. 2 жашпы? Каяктын букалары, каяктан алып келдиңиз? Панфилов району. Панфилов районунан бе? Ошондо Кара Балта эле болуп атат, Чүйдүн Панфилов районунан болду. Ошондо болор жериң 85 бе? Эми болорун базары билет Түшүп бересиз, жакшы экен. Буларды өзүңүз байлагансызбы жана? байлабыз. Мындай, эгер жашыруун болсо эмне берип байлайсыздар? Кургак корм. Курак көрүм. Атайын ушундай Арпа. өстүр алып байлап кайра сатат окшойсуздар, Өз багыбыз, өстүрүк. Анан байлайбыз. Сизби кожоюн? 48 сурап атасызбы? Канчага бересиз болор жери? Музосу менен, Эми билем мен кандай базарда эми. Тиги акчасын берсең анан келишебиз. Аны канча бер деп аны алган адам өзүн да билет. Ошондо азыр сизге 35 миң берсем деле бересизби? Жок бербейм ага, өзгөчө бербейм. Эми малдын немесин карап көр, сортун көрөм. 5 литр сүтү бар балам, мен жалган айтпайм. Ошо. 40ка бересиз го, Жок бар го. 48 болушу. Ассаламу алейкум байке, кандайсыз, жакшысызбы? Музолуу окшойт, Канча сурап атасыз байке? 65 сурап. 65 бе? Что кымбат эмеспи? Тил жерде 45 миң сурап турат, мындан жакшы үйдө. Жок. 48 миң депчи. Бул жашта. Иә. Жаш базардын ценасы ошончо болуп атат. 65 деп атасыз ошондо, Ошондо канча көрөсүң? 60 көрөсүң. 60ка берем. Өзүң билет экенсиң. Каяктын боло эми? Бул местный Кара Балта. Кара Балтаныкы. Өзүңүз кородого эле малды көрсөтөт атасызбы? О. Эми акча керек болуп калды. Керек болуп калды эле. Жакшы экен. Бир 50гө берип сатып бош келсиз ушул калпак. Жок, 65 дедим, 60ка берем. Болду, Рекламасы 65. Мандайсыз байке, жакшысызбы? Эки үйдү жетелеп алып турган экенсиз. Канча сурап атасыз? Эми экөөнү 105 сурап атам. Экөөнү 105 бе? Экөөнү 105. Ошондо бир 50дөн бала атса. 52ден, 52 жарымдан. Саан уйлар, Жок, боз. Боз. Бирөөсү саан. Канча жаш уйлар эми ошондо? Канча туут болгон? Мынанысы экинчи тууту. Мына үчүнчү тууту. Жакшы экен, Ошондо тегеректеп 100гө берет окшойсуз, Эми тегеректер Каяктан ушундай. алып келдиңиз малды?
Ушул эле Кара Балтырдан. Кара Балтадан элеби? Өзүңүздөр эле кородогу малбы же? Карадан малдар. Жакшы экен. Бираз акча керек болуп калып, алып чыгып сатып атабыз. Жайыл районунун Вознесеновка айылынын тургуну көп жылдардан бери саан эчкилерди багып, мына ошолор менен бизнес кылып келе жаткан Искендер мырза биздин жаныбызда турат. Ассаламу алейкум мырза. Кандайсыз, жакшысызбы? Бул эчкилерди аябай чогулткан экенсиз. Канча көп жылдардан бери ушул эчки менен иштеп келе жатасызбы? Бир 5 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Биринчи алгач алып келгенбиз Россиядан бир 35 эчки алып келгенбиз. Андан кийин өзүбүздөн дагы чогулткан эчкилер. Болжол менен канча эчкиңиз бар азыр, саан эчкилер? Азыр бул жерде 25 саан эчки бар. Анан башка жакта дагы саан эчкилер бар, дагы 25 бар. Калганы боз. Ушуларды эми сатасыз, Сата турганы бар, ичинде сата тургандары бар. Сата турганы бар, сатпай турганы бар. Сатпай турганы, сата тургандары бар. Эми булар эми ошондо канча сомдон канча сомго чейин сатасыз, бааларын айтып кетсеңиз. Бул жерде биринчи тууштар бар, биринчи тууттар. Алар 10 миңден 15ке чейин. Анан сүтү азыраак да булардыкы, 1,5-ден 2 литрге чейин берет. Канча көп тууса, ошончо сүтү көбүрөөк болот. Көп берип баштайт. Мисалы 7 литрге чейин бергендери бар. Эми орто эсеп менен 3-4 литр көбүнчө бере турган ошондой. Эң эле кымбат эчкилерибиз качан? Эң кымбаты ушул кара эчки, 3 баласы менен 3-өө тең ургачы. 40 миң сом. 40 миң сом атасыз. Эң 40 миң сом. 30 миңге бербей атам. Бербей атасызбы? Ошондо 3 улагы менен кошуп туруп, 3 улагы менен кошуп, 3-өө тең ургачы. Алар 3-өө дагы 1-2 жылда эле кайра. 3-өө тең кайра ошондо болуп калат. Анан бунун сүтү 5 литр мындай эле берет. Бир күндө элеби? Бир күндө мындай эле берет да. Бул эчкинин сүтү аябай ден соолукка пайдалуу деп айтып жүрүшөт. Эчкини эми биз көп бир туугандарга дарыладык. Ашказанда баягы язва деп коет экен, жара болуп калат экен. 9 айда айыгат экен ошол. Жарасын. Именно мен өзүм именно бирөөнү дарылаганым ошондой болду. Андан кийин немеге дагы жүрөккө, өпкөгө дары экен да. Кальций көп дешет, эчкилерде. Кальций ошо соокко жакшыраак неме болот экен. Анан буну мен баштаганын себеби бир кантта, өзүбүз эле кантта бир кемпирди көрүп калганмын 87 жашта. 100 эчкиси бар болчу. 100 эчкисини өзү сагып өзү сатат экен. Анан өзүнү көргөндө бир 50-55 жаштагы эле кемпир болчу да. Аял деп көргөм, бирок ишенбей кошуналарынан, соседтеринен сурадым, ошондо деле 87 жашта болчу. Ал айтсам, мен 15 жаштан баштап эле эчки карайм дейт. Анан тиштери ошол бойдон кемпирдин тиштери, вообще түшкөн эмес. Жалаң эчки сүтүн жалаң эчкинин сүтүн ичип неме кылчу экен. Анан булардын айраны өтө коюк. Анан каймагы деле болот. Айран уйчса болот, каймак кылса болот, сары май кылса деле болот. Айырмасы 6-4% болот экен булардыкы. Уйдуку 3-2 го. Булардыкы 6-4 каймактуулугу, майлуулугу ошондой болот экен. 6-4 болот экен. Анан булардын текеси башка болот. Зайненский деген порода. Анан бул жерде бизге нубийский деле бар, зайненский деле бар, анан өзүбүздүкү деле бар. Анан аралаштырганыбыз деле бар. Ар кандай аралаштырып. Аралашканыбыз дагы бар. Өзүңүз ушул жерде үйдө эле багасыз. Бул жерде эле ушул жерде багабыз. Мал базарга алып чыгып сатып турасыз. Мал базарга кээде эле чыкпасак, калганы үйдөн эле алып кетишет. Улактарыны үйдөн эле туу электен алдын эле заказ кылат, алып кетет. Ургачы улактары 4,5 миң сомдон эле турат. А эркеги 1 миң сом, 1,5 миң сом. Ургачтар 4,5 миң сомдон сатат кесте. А былтыр бир текеми саттым, 1,5 жашар текени. Тажиктер келип алып кетти. 20 миң сомго алып кетти үйдөн эле. Парадис дейтин пародасы. Ошонун шериги бул жерде жүрөт азыр теке. Өзүм алып калганмын. Аны деле сатабыз. Ал деле ошондо 40 миң сомдон. Ошондой. Ишиңизге ийгилик, жакшы иш баштаптырсыз. Жакшы адал иш экен. Мениздер соңураак. Сиз дагы ушул 80-90го чыксаңыз дагы жапжаш бойдон жүрө бериңиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшы, кандайсыз? Аябай сонун кооз кунажыныкен канча деп атасыз? Токол кунажыныкен, 38. 40 миң, 38. Ушуну бир 35ке бересиз. 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 Каякта калып калды бул ошондо? Местный эле? Местный. Ма байлагансыз го,
Жакшы байлаптыр. Мындай өзү да жакшы. Бул эмне пародасы эмне билбейсизби? Токоосу мал да. Токосу мал. Токосу мал экенин көрдүк мына пародасы. Карабалтинский токоосу мал. Жакшы экен. Канча сурап атасың ушу букаңа айтчы. Букаңа. Иә. 50. 50бі? Ошонда канча жаш? 1,5 жаш қой? 1 жаш, 1 жаш, 1 жаш 1 ай. 50ден түшүп бересиң бираз? Түшүп берем. Ошонда канчага? 40ка бересиң ба? 45. 45? Жакшы. Каяктан алып келдиң ошондо? Каптал. Иә. Каптал. Каптал? Ушу Карабалтан дегенде эле айыл, э? Байлагасың го дейм, э? Көп деле айланган эмес, 1 ай байланган. 1 ай эле. Бул буканы канча сурап атасыз? Жаш 1 жашка боло элек жете элек го дейм, э? Каяқта 1,5 жаш. 1,5 жаш бул, мындай кичинекей го? Кичинекей эле эмес. 1,5 жаш нормальный. Канча сурап атасыз эми айтыңызчы, 1,5 жаш букага? 55 деп атабыз. 55? Кымбат эмеспи? Жок. Кымбат. 1,5 жаш бука 55 болуп кетип атабыз. Кымбат эмес, мынакей көрбөйсүңүз. 45 миңден эле болот го мындай. Эми сураганыбызда. Сиз сураганыңыз, э? Түшүп бересиз, э? Түшүп беребиз. Ошондо бир канчага чейин ниет кыласыз? Бир 45 берсем бересизби? Жакшы экен. Каяктан алып келип сатасыз муну? Каяктан? Сосновка. Сосновкадан Сосновка. Өз үйдө келе мал, же мал менен иштейсиз? Үйдө, жок. Үйдө келе мал. Тизип коюп турасыз. Мен 4 эле. 4 элеби? Канча деп атасыз эми? Кичинекей 1 жаш букалар, э? 4 1 жашта. 32ден. 32ден? Ошондо алып кайда сатасыз, э? Кандай болуп атат азыр байке малдын баасы кандай болуп атат? Толтура. Жок, мындай арзандап атабы же кымбаттап атабы? Арзандаган жок, кымбаттаган деле жок. Баягы бир эле калыпта, э? Бир калыпта да. Сиз кандай эми ошондо эртең менен эртең келип аласыз анан кайра эле сатып баштайсыз, э? Жактан таап келебиз. Таап келип эле. Базардан башка жактанбы? Эми адрестерден алып келебиз дегендей. Өзүнүз мындай машинаңыз. Базардан алабыз. Эртең менен. Көп жылдан бери иштейсиз ошондо, э? 10 жыл болуп калды. 10 жылдан бери иштеп атасызбы? Ушу уй баласы менен иштейсиз, э? Же букалар? Жылкы менен эмес, уй баласы, э? Жок, только уй менен. Жакшы. Мындай эгер жашыруун болбосо канча миңден кошулуп? Ар кандай 500 сом, 1000 сом. 500 сом, 1000 сом. Кечкесте алда болбой калат, назад сатасың. Түшүп кетсечи. Ошондой болот. Ушул мал менен иштейсиз, башка иш кылбайсыз, э? Жума сайын мал менен. Эмне кылабыз? Мал багабыз, үйгө барып богун чыгарабыз деген. Ошондо анда-санда үйгө барып дагы үйгө алып барып байлап анан алып келип сатасызбы же? Үйдө жастан күзгө чейин багабыз. Ар кандай? Мындай баккан боюнча айтып бересизби? Эмне берип багасыз, кантип семиртсе болот? Бул кадимгидей эле. Жем чөбүн берип эле. Особый уход деле жок. Кечке мунун аркасынан жүрө бересиң да, туурабы? Рахмат. Ошондо 32 болгондо бир 30тан берчү мал бугалар экен да, 30тан. 30дан, 40тан. Содаңыз болсун, жакшы соода кылып атасыз. Рахмат. Бүт могу кичинекей торпоктор бар сиздики. Ооба. Канча жаш торпоктор бар? Мына 6, 7, 8 ай. 7-8 ай, э? Ооба. Мен дароо эле байкадым, көп жылдан бери иштейсиз. Ким менби? Эми жумушчу ушул, э? Ооба, кечке. Үй биле бага ошончо. Жакшы үй бүлө багыш керек, албетте. Мал менен иштеген жакшы да байке. Ооба. Адал иш. Эмне алам? Эмгек. Туура айтасыз. Маңдай тер. Ооба. Кылган ишиңиз уйда. Бизге мындай кичине бир аз айтып бербейсизби? Кандай кылып сатасыз, канчадан сатасыз? Эми азыр канча болуп атпа, мисалы үчүн? Буларчы азыр 25тен сурап атабыз, 23түн тегереги, 20-23 ушундай бүт ургачы эркеги бар эле. 6 же. Эркек кымбат. Эркеги кымбатыраак. Урасы бир 10 000 сом, 8 000 сом арзан болуп турат да. Ургачыларбы? Ооба. Азыр ушунда ургачылар канча эми 6 ай ургачылар? 6 айлык ургачылар 19дан 23ге чейин. Эркектерчи? Эркектери 25тен 28ге чейин. Бир аз кымбатыраак. Ооба. Эми буларды каяктан алып келип атасыз малдарды? Ушул жерден аласыз эртең менен? Эртең менен алам, үйлөрүнө чалат, үйлөрүнөн алып келем. Ошентип алам, алынат. Мындай жашыруун болбосо эгер мындай канча миң сомго чейин киреше көрүп, үстүнө кошуп, мисалы ар бир торпокко. 500 сомдон 1000 сомго чейин болот. Болот, э? Ооба, эми менет акталат. Үйгө барып байлабайсыз? Үйдө деле бар, байлайбыз. Байлап сатасыз. Эми өтпөсө алып кетебиз да. Бул жерде байке базарда кандай система, мисалы үчүн сиз ушул малдарды азыр орундукка да төлөйсүзбү же ар бир мал башына төлөйсүзбү? Башына төлөйм. Башына эле, э? Каалаган жерге коюп сата бересиз. Ооба, эми бу жерде бар деле. Каалаган жерге турат. Канча болуп атат эми азыр ушунда мал башына, бир малга канчадан төлөйсүз? 70 сомдон төлөйбүз. 70 сомдон төлөйсүздөр. 50 сом эмес, 70 сом, э? 50 сом киргенне, анан справкасына 20 сом. Мал докторуна. Мал докторуга 20 сом берип болду. болду. Ден соолугу үчүнбү? Ушул жерден кирип баратканда эле текшерип коюшабы? Ооба, карайт. Аралап карайт, бардын карайт да, анан кийин. Болду, ошо. Оорулуу болсо кетирет. Кайра кетирип. Ооба.
ден соолугу жакшы малдарды алып келебиз. Анан ооруп турса клиент деле албайт да. Ошон үчүн. Ооба. Бирок айтып атышат го мындай киргизбей койсок деле болбой кирип кетишет. Жок, андай жок. Андай жокпу? Андай жок. Киргизбей текшерип. Ден соолугу начар болсо өзүң деле алып келбейсиң да, уяласың да. Справканы негизи ушул мал доктуру эмес мындай биринчи малга кире электе текшериш керек да негизи. Ооба. Сиздер бул жерден эртең менен текшерип коюп турбайбы? Бир карап. Эртең менен. Булар деле бизди таанып бүттү. Билет текшерип. Билет. Санын айтып коебуз, ошого карап киребиз. Өзүңүз качелик болосуз? Мен Оштон болом, Карагылжан. Карагылжандан болосузбу? Ооба. Шефтердин туугандарынан болуп турбайсызбы? Ооба. Инилеринен болот. Рахмат байке, ишиңиз ийгилик болсун. 6 айлык го дейм, Ошондой 6 ай. Канчадан болуп атат эми? 23 сурап атабыз. 23 сурап атасыз, ошондо 20га деле берип саласыз. Буюрса баарын алса 20дан деле берип. Баарын алсабы? Ошондо сиз кандай эртең менен алып туруп эле анан кайра сатып баштайсыз? Жок. Же өзүңүз байлап сатасыз? Баккан буларды кичинекейин. Өзүңүз деле кородогу малбы? Кородогу эле. 23дөн сурап атам вообще эле. Түшүп берем. Мындай мал менен иштебей турбайсызбы? Анча-мынча иштеп турабыз. Анча-мынча иштеп, үйгө апарып, багып, анча-мынчасын кайра алып келип сатып ушундай турбайсызбы? Кандай болуп атат эми малдын баалары азыр кандай? Мындай бир калыптуу элеби же көтөрүлүп, арзандап? Былтыркыга караганда азаныраак. Азаныраакпы? Былтыр кичине жакшыраак болгон. Негизи Кара Балта мал базарына Казакстандан да келип алышабы кардарлар же? Билбейт экенмин. Билбейсизби? Көчү кыргыздар эле. Сиз эми сатып жүрсөңүз билесизби дейм да? Эми анча-мынча сатып турабыз эми кыргыздар эле, казактар деле болушу мүмкүн билбейм эми. Саламатсызбы же? Кандайсыз? Жакшы, Кудай жакшы. Торпокторду алып келип, өзүңүз үйдөгү эле торпоктор сатып атасызбы же? Үйдөгү эле. Же иштейсизби мал менен? Жок, үйдө эле. Канча деп атасыз эми ушуну? 20дан сурабыз. 20дан, Канча 6 айлык? 6-7 ай. Иә. 6-7 ай. 6-7 айлыкпы? 20дан суратсаңыз бир 18-17ге бересиз. Же 15ге бересизби? Жок, 18-17. Кандай дейсиз? 18-17ден нормально дейм. 18-17ден делеби? Кай жердин малы, каяктан алып келип сатасыз? Алексеевка. Иә. Алексеевка Карабалтан. Карабалтаныкы эле. Жакшы экен. Өзүңүз алып келип сатып атканыңыз жакшы мал базарга чыгып алып. Тирлик? Тирлик? Жолдошуңуз бар. Жолдошуңуз деле чогуу эле сатасыздарбы? Жакшы, жакшы. Сануй. Канча сурап атасыз? 110 просим. 110 просите? Да. Канчага бересиң? 105. 105. Койчу канча алдым эле уюң эми 105 койчу. Нормально. Мындай кыл. 80 болду. Болбойт. Нет. Я. Нет, братан. Как отдать 105? 105, да? Окончательно, да? Не уступаете никогда? Нет. 90 просили, не дали, да? 90 дают, не дают. Ну, саганда канча? Ну, раньше она хорошо давала, сейчас не доится она. Не доится? Нет, на мясо ее. Только на мясо, да? Только на мясо. Сколько лет? Корове? 5. 5 лет, да? Аласыңбы? Канча сатыңыз? Сатам эми. Амай, сатыңыз го уже? Жок, алдым мен. Алдыңызбы? Канчага алдыңыз? Айтып коюңуз. Айтпайм. 47 жарым калды. 47 жарым алдыңызбы? Бул ошондо 1,5-2 жаш го дейм, Ушундай болсо керек. Азыр кайра сатып койдуңузбу? Жок, сатпайм, өзүмгө алдым. Сатып кеттиңизби? Байлап туруп анан алып келесиз кийин. Канча сурап атасыңар бул букага? Бул 60 атасыз. 60? Ооба. Батка карабайсың, эчтеке же таш түшүрүшпөйт, же эчтеке кылышпайт, акчаны алышат. Баткак элдин баары кире албайт, таза. Бул дагы кичине эметип калган, ошо 1 ай 2 ай ошо кире албай койбоду элдер. Неге? Баткактан. Жалаң баткактан кире албай коюшту. Навестерди курса деле эмнегедир баткакка? Навес эмне навес? Биякта навеске батпайт да мал. Бир тикеле мал батат. Калган малдарчы бу жерде бир 300-400 баш турат жөн эле. Акчаларын алат, условиясы жок. Негизи мындай биз азыр байкап атабыз да, эл аябай көп анан мындай тыгын көп болуп турат окшойт мындай. Условия жок бу жерде. Условия жок. Ошо жакшылап куруп берсе жакшылап кылып койсо. Сиз негизи мал менен иштейсиз, өзүңүз мал алып келип. Өзүңүз деле мал сатасыз. Мал алып семиртип алып келебиз. Семиртип кайра сатасыздар, Сатабыз. Бияка негизи мындай казактар дагы келип алып кетеби мал же келбей? Казактар көп келбейт, казак келбейби?
Казактар жылкыны алат көбүнчө. Жылкыны элеби? Негизи мындай кандай болот малдын баасы? Кымбат болот абы, арзан болот абы? Орто азыр, орто эле. Орто, э? Көп кымбат эмес, көп арзан эмес. Орто мал. Жакшы экен. Баасы. Ассаламу алейкум эке, кандайсыз, жакшысызбы? Мына букаңыз кагызга отабыз да канча деп атасыз? 90. 90 миң сұрап атасыз бе? Бул кайсы порода болуп калат эми? Эми ушу биздики местный порода. Өзүңүз мындай порода байлагансызбы же өзүңүз иштейсизби ушундай? Жок, үйдө кармайм. Үйдө кармайсыз, э? Мындай букалар дагы көп болуш керек үйдө, э? Бар эми мынча чоң эмес, кичиректери бар. Бул канча жаш? 2ден кичине өткөн да. 2 жаш өткөн, э? 90дон ылдый бербейсизби? Эми ушу 80 да. 70ке берет экенсиз да, э? Кол ачып туруп жашынакайм. Жок. Нак акчаны колуңузга кармап, буя. 75 беришти, берген жок. Бербей болуп 75ке. Эт багытында окшойт, э, жакшы, семиз аябай, э? Ассаламу алейкум. Бул жаш буканы сатып ийдиңизби? Саттым. Канчага сатып алдыңыз? 53-ке саттым. Ушуну 53ке сатып ийдиңизби? Канча жаш бул? 2 жаш. 2 жаш 53ке жакшы кептир, э? Өзүңүз буйруганы. Каяктын малы эле бул? Но Николаевда, Карабалтан. Николаев Карабалтанкы. Эке кандайсыз, жакшысызбы? Алейкум ассалам, саламат. Уй сатып атасыз? Уй сатып атам. Канча жаш бул? Жашын айта албайм. Ичиндегиси 6-сы. 6-сы? 6-сы торпогу. Бул каяктын уйу эке? Аябай. Сосновканын. Сосновканыкы, өзүңүз кородогу эле? Ооба, кородогу. Дыйкан адаммын. Туурун аскалптыр азыр, э, боз. 17-июлда качкан. 9 ай 9 саат 9 мүнөт деп калат. 17-18 туйт апрелдин. Канчага бересиң болор жериңиз акыркысы? Акыркы багыңыз канча эми? Мен эми 60 сурап атам. Сурап атасыз, 50 бересиз. Жакшылап сураса, э, мындай болсо. Ал деле жакшы акча. Ал деле акча. Күн ачыктарда жакшынакай эле болот, анан кийин күн жааганда кичине ботко болот. Ушул жерлерди кичине сүрдүрүп, тазалап койсо жакшы болот эле. Мындай сүрдүрүлө турушат окшойт бирок, э? Жок, сүрдүрбөйт. 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 Такыр шагылып төкпөйт. Шагылам ошо кайсы бир жылы бир төккөн ошол боюнча жатат да. Ошол жатабы, э? Ошол боюнча. Навес качан курулган? Навестер качан курушкан? Навестин курулганына бир 3 жыл 2 жыл болуп калды го дейм. Ооба. Негизи малга канча бересиз киргенде? Бир бодон малга канча төлөдүңүз? Бир модон малга кире берген жерден ошол 70 сом справкасы дейт. Ошол. Малдын өзү менен коштуруп 20 сом справкасы. Ооба. Рахмат байке, да? Жакшы соодаңыз болсун, э? Мейли, айтканың келсин. Ассаламу алейкум, мырза, кандайсыз? Катып ойлонуп кеттиңиз го. Канча деп атасыз улактарга, эчкилерге? Ой, 5 деп атам. 5 миңден бе? Ооба. Могу баардык улактар менен экечин кошуп туруп бир жага? Жок, экөө бири 10 миң. Ия. Экөө бири 10 миңден. Экөө 10 миң, э? Ошондо экөөнүкү 2ден улак экен, 4 улагы менен. Жакшы экен. Мата кандайсыз, жакшысызбы? Амансың. Эчкилер го, э? Серкелер. Серкелер. Канчага саттыңызбы? Саттым. Канчага кетти серке? 500-ке кетти анасын акчы. Үйүстөсүбү? 500-кө, э? Жакшы экен. Бул тургандарды сата элексиз? Буларды сатам буюрса эми. Канча сатасыз эми буларды? Булар да серкелер, э? Булар да 5,5 деп сурап атам, эми канча берет билбейм. Берсе берем да. Жакшы. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Бул кайсы кече эле туулган улактар го, э? Ооба. Канча сурап атасыз эми? 1000. 1000 сомдон бе? Жакшы. Ар бирине 1000 сом, э? Эркек ургач аралаш. Аралаш. Бакчылар эне сүтүнө эле, эне сүт оозунан кете элек булардын жаңы эле туулушкан окшойт, э? Ооба, үйдө энелер. Ия. Үйдө энелер. Кандайсыз? Энелер үйдө. Энелер үйдө, буларды сатканда кандай болот эми булар? Мал болуп кетеби, энеси жок? Багышат да. Көбүнчө орустар алат. Орустар? Эмне себептен энеси менен сатпай өзү сатасыздар дейби? Энелерин сайымда. Саан дойны. Жакшы экен, э? Жакшы. Рахмат байке. Мынакей азыр биздин жаныбызда Жайыл районунун Вет башкармалыгынын орун басары Данияр Абдыкеримов мырза турат. Биз ушул агабыздан дагы бир нече суроолорду узата кетсек. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Ошо айтыңызчы, бүгүнкү күндө ушул мал базарда сиздер ошо малдардын баарын текшерип турат экенсиздер. Ушул жалпы жөнүнөн алганда абал кандай болуп атат ушул малдардын? Эми жалпы жөнүнөн алганда биздин райондо эпизодчалык акыбал бүгүн туруктуу. Жугуштуу улаңдардын чыгышы байкалбай эле. Жазгы мероприятиялар башталды. Жанагы эпизодчага каршы мероприятие деп коебуз. Азыр вакцинанын баары толугу менен алынган. Мамлекеттик бюджеттен каралган вакцинанын баары келди, балдарга таркатылып берилди. Азыр жеке ветеринардык адистер
район боюнча эмдөө иштерин толугу менен башташты. Ошондой эле 3 айдан өйдө уйгун ажынка чейинки бодомалдарды мындан ары кан албаш үчүн теги штамм 19 вакцинасы менен эмдөө дагы башталып атат. Мурда биз уйлардан толук кан алып турчубуз. 2 жолу, жазгы күзгү деп. Эми бул азыр чоң саан уйларды, кунажындарды туут. Каны мурункудай эле текшерилет дагы. Кийинки азыркы штамм 19 сайылган эмдөөдөн өткөн малдар кийинчерээк уже текшерилбей калат. То есть кан аркылуу текшерилбей калат да. Булар жалпы биздин максат бодомалдар, саан уйлар толук эмдөөдөн өткөн болуш керек. Азыр ошол багытта иштеп атабыз. Атак жалпысынан район бизде туруктуу деп эсептелинет. Мал базар боюнча айта турган болсок, республика боюнча чоң базарлардын бири болуп эсептелинет Кара Балта базары. 9 жолдун тороосунда турат деп коет. Мал бизге туш-туштан келет. Тиягы Талас, тиягы Баткен, тиягы Ош Жалалабадтан да келет. Бияктан Чүйдөн кээде Токмоктон базардан ал жактан да келет, Көлдөн да келет. Анан эң көп келгени бизге өзүбүздүн райондун малы келет. Анан кошуна Панфилов районунуку, анан бул жактан Москва районунун малдары келет. Текшерүү процесстерин айтсаңыздар, ошо мисалы үчүн биз байкадык кирип келатканда клинический осмотрдо эле карап туруп эле киргизип атышат да. Бул жерде балким байкабай, может оорулуу малдар кирип кетип, ушул жагы кандай болот? Эми бул жагы айрыкча кой баласы, майда жандыктар көчө текшерилбей эле өтүп кетеби дейбиз да. Жок, алар баарыгы милдеттүү түрдө текшерилиш керек. Ошон үчүн биз бул жерге атайын мамлекеттик инспектор Бекмухамедов деген бир госвет инспектор бекитилген. Андан сырткары 4 ветеринардык адис 2 варатада 2ден турушат. Эми саат түнкү булар 5ден баштап иштешет. Биринчи малдар түнкү саат 2лерде эле келе баштайт. Суу самырдын башында көбүнчө. Уже 2де келип жатып алышып, эртең мененки 4-5де биздин балдар уже обход кылып турушат. Жанагы массовый кирип аткан убак мал, туш-туштан келген малдар болжолдоп эртең менен ушу саат 6 менен 9дун ортосунда аябай массовый кире баштайт. Ошондо сиз айткандай действительно ар бирин караш аябай жетишпей калышат да. Ошон үчүн жок дегенде бирөө чыгып жанагы өйдө атайын вышкага жасаттыртканбыз, заказ берип, ошол аркылуу карап турушат. Мисалы биз мындай уктук да, мындай мисалы үчүн ошол жерде оорулуу малдар болуп кала турган болсо, ошол жерден киргизбей кое десек да болбой эле кирип кетишет депчи мындай. Ошол жерде тыгын жаралып калат да, анан киргизгенге туура келет депчи. Аны кирип кеткен күндө дагы кайра обход кылып турат. Очеред менен жанагы өйдө жанагы 4 параны койдук деп атпайбызбы? Андан сырткары жанагы госвет инспектор бар. Ал атайын ичине дагы бир обход кылат. Андан сырткары биз өзүбүз дагы көзөмөл кылып карап коюп турабыз. Мал менен, улам. Негизи кандай гана оору болбосун, мындай ошо клиникке көзүк менен эле карап эле билип койсо болот, э? Билсе болот. Эми мал баягы оорулуу малдын сырткы келбетинен эле көрүп койсо болот. Кыйналып турган мал, температурасы болот, оозу башы кургак болот, калтырап титиреп турган болот. Баягы кепшебей турган болот. Көздөн жаш агып, жешлекей агып турган болот. Андай мал боло турган болсо, ар жакта атайын изоляторго каралган бизде. Бодо мал где-то 60 баш кенен берет. Негизи жок дегенде жалпы түшкөн малдын башынын жок дегенде бир 5% баткандай изолятор болуш керек. Бизде ал каралган, бизде бар. Анан башка базарларга караганда биздикин көрүп атасыңар, атайын навестер салынган. Павидом деп коет, жанагы ар малдын түрүнө жараша. Койдуку өзүнчө, крытый, үстү бодо малдыкы өзүнчө, жылкылардыкы эми ачык турат бер жакта. Единственный могу эми базар ошо илгерки саздак жерге салынганына байланыштуу, жанагы мондой жаан чачым болгондо көчө мурда бир жаан жаап кетпедиби? Кичине чыла болуп кетет. Эми уш жерге мына силердин астыңарда эле көчө төккөнү 4 машина гравий төгүшкөн. Эми бүгүн көрүп атасыңар, кайра эле саздак жерге чөгүп кетип атат. Эми мал базардын администрациясынын айтып жүргөн бир бизге сөзү бар, твердый покрытие кылып беребиз деп. Эми Кудай буйрса ошону күтүп атабыз. Бир плитте коюшабы же асфальт менен төшөтөбү. Ошондой кылып берсе жакшы болот эле. Кыязы батка кылайчыла мал базарлардын өнөкө тоорусу окшойбу? Айтор Кара Балта мал базарынан деле көңүл тоёрлук, ыңгайлуулукту, тартип тазалыкты эмнегедир көрө алган жокпуз.
Албетте тысырайып таптаза тургудай бул жер унаа базар эмес. Мал турган жер бок болот, чыла болот. Ошентсе дагы көч бара-бара түзөлөт демекчи. Келечекте бул базар деле тартипке салынып, тиешелүү ыңгайлуулуктар түзүлүп, мыкты шарттар түзүлөт деп азырынча үмүттөнүп туралы. Карачы чылаларды бокто турат малдын баары. Неудобно караганга, мал карап алып кетейин десең, карачы. Ажиотаж өзүнчө эле. Неудобный местоларыбыз абдан начар. Ошону бир карап койсоңор. Кара Балта мал базарынын аянты кичинекейби же карапайым эл ишкерге киргенден эрнишеби же мал сатуучулардын саны өтө эле арбынбы? Айтор кыскасы күн төбөгө чыкканда мына моминтип кой эшкелерин саткан карапайым эл мал базарынын сыртына чейин чыгышып, атүгүл көчөгө чейин тизилип, өз оокаттарын кылып малдарын сата беришет экен. Элүүсү үчүн шарт түзбөрүнгө аракет кылып атабыз. Навестерди жасады. Чейин колонка кылып суу чыгарып бердик, бирок бодо мал кирген жер тебелеп кетет экен. Бусуп салды, эми кайра жазат алып атабыз. Ошондой эмелерибиз бар. Суу керек, суу керек. Ал керектен жерче акырын чекесине жасап атабыз.